Биз бир формациядан, социалистик коммунистик формациядан капитализмге келдик да азыркы. Сода экономикасына келдик да. Бул жаңы да биз үчүн. Анан ушул тартипте, ушул ыраатта биз мамлекеттик түзүмдү куруп туруп, анан бир кадам шилтеп жашоонун өзү эрдик. Анан ошол 30 жылдык кыска мамлекеттин өмүрүндө бул кадыресе мыйзам ченемдүү көрүнүш, мыйзамды улам түзөп, улам оңдоп, бул болбойт экен, жарабайт экен деген. Себеби менин түшүнүгүмдө биринчиден бул мамлекеттик түзүмдүн формасы өзү. Бул биздики эмес. Бул батыштан келген. Бул батыштагы, анан баса белгилеп кетчү, отурукташкан маданияттын үлгүсүндөгү мамлекеттик түзүм. Биз өзүбүздүн миңдеген жылдык тарыхыбыз бар, бай элбиз, ушундайбыз деп көп мактана турган жайыбыз бар. Бирок мамлекеттик түзүмгө келгенде биз көчмөн эл болгондуктан биз мындай формада мамлекет курган эмеспиз да. Биздин жашоо тартип, мамлекеттик түзүм, коомдук түзүлүш башкача болчу. Бүгүнкү жашоонун талабында биз отурукташкан жашоого келдик. Анан эми отурукташкан жашоого келген соң биз отурукташкан маданияттын мамлекеттик түзүмүн алып атабыз. Эми ошол бул азыр 100% эч убакта дароо сиңбейт. Эл кабыл албайт. Биздин кыргыздын дүйнө таанымы, кабылдоосу, туюму башкача иштейт. Анан кээ бир нерселерге түп тамырдан каршыбыз дегендин дагы жообу ушул жакта жатат. Ошон үчүн эң биринчиден элдин өзүнүн бай турмуштук тажрыйбасындагы ушул мамлекеттүүлүктүн негиздерин аныкташ керек. Биз эмненин негизинде биз мамлекет болуп, эмненин негизинде биз жоголбой сакталып келдик деген маселе. Бул жагынан караганда кыргыз элинин эң бир уютку катары кармап келген, бизди чачыратпай, жоготпой сакталып келген бул элдүүлүк маселеси. Биз мамлекети жок болгон күндө да бирок кыргыз болгон бойдон жашап келдик да. Миңдеген жылдарды карытып 21-кылымга чейин биз мына Кудайга тоо мамлекетибиз да бар азыр. Бирок бизди мамлекет сактаган эмес, кыргызды элдүүлүк сактады. Бул бир бүтүндүккө, бир биримдикке, бирдиктүүлүккө келген сапат. Элдүүлүк, бири-бирибизге болгон жакындык, мамилебиз. Демек бул жерде жана мыйзам эреже тартиптер анча иштебейт. Бизде ички жазылбаган мыйзам эрежелер бар. Ал мисалы эң башында эле ошол элдик нарк маселеси. Ал жерде салт санаасы, ал жерде элдин үрп адаттары, ошол коомдук түзүлүштү бекемдей турган жана ынтымак, күйүмдүүлүк, биримдик маселесин чыңай турган биздин ички карын катнаш маселелери эмнеге таянды эле? Бул көбүн эсе биздин материалдык же жүрүм турумубузга эмес, ички адамдык сапаттарга таянат. Ошол жерде жанагы биздин жан дүйнө байлыгыбызга таяныш керек. Жанагы бирден бир бүгүнкү күнгө айланайын, кайтып келейин. Бүгүнкү жанагы сунушталган долбоордо бир жаңылык, мисалы жеке мени кубанткан. Бул жанагы адамдын ички, мен орусча текстин окудум, духовно-нравственное развитие деген түшүнүк бар экен. Бул эми баягы руханий, адептүүлүк багытындагы бир түшүнүктү өзүнчө бөлүм кылып киргизип атат конституцияга. Демек ушуга көңүл бөлүп, маани бергендиктин өзү бул биз үчүн, кыргыз эли үчүн бул жакшы. Бул алга жылыш деп эсептейм. Себеби биз буга чейин элдин баягы салттуу билимдерине, салттуу бир негизли дүйнө таанымына такыр мындай бир таянбай туруп, эске албай туруп, биз жөн эле курап атканыбызда чаптап эле президент болуш керек, парламент болуп, тиги болуш керек. Ал бул мамлекеттик түзүм, бул башка элдики. Мындай түзүмдө кандай эл жашап өнүгүп кете алат? Алардын өзүнүн ой жүгүртүү, бири-бирине болгон ички маданияты, мамилелери белгилүү бир дүйнө таанымда калыптанат. Биздики башка. Ошону моюнга алыш керек. Ошону түшүнүш керек. Анан ошону түшүнгөндөн кийин анан бизге ылайыктап туруп, бизде орун алып тамыр жайып кете тургандай кылып анан ошол мамлекеттик түзүмдү курсак, башка маселе.